73 барабар белгисиз bir сан кошулган 57. 57ге кайсыл санды кошсом суммасы 73гө барабар болот. Аны эсептөө үчүн мен 57ге кайсыл санды кошконумду табуум керек. Бул амалды аткарууда мен тегерек сандарды колдономун. Себеби тегерек сандар менен иштөө мага жеңил. Ал үчүн 57ге кайсыл санды кошсом тегерек сан болот. Аны таап аламын. 50дөн кийинки тегерек сан бул 60. Демек 57ге мен 3'тү кошсом 60 деп тегерек санды аламын. 60. 60'тан кийинки тегерек сан 70. Демек мен ага дагы 10'ду кошуум керек. Бирок биздеги жалпы сумма 73 болгондугу үчүн мен 10'ду кошпостон ага 13'тү кошомун. 13'тү кошконумда жалпы сумма 73гө барабар болуп калды. Мен 57ге кайсыл сандарды кошконумда 73 болгондугун таап алдым. Булар 3 жана 13. Мен алгач 3'тү коштум, андан кийин 13'тү коштум. Демек бул эки сандын суммасы мага 57ге кайсыл санды кошконумду берет. 13 кошулган 3 бул барабар 16га. Демек 16 кошулган 57 барабар 73гө. Бул амалды аткаруунун башка жолу дагы бар. Ал 73'төн кемитүүм керек болчу мен 57'ни. Мен 73'төн 57'ни дагы кемиткенимде мен белгисиз берилбеген санды таап алат болчумун. Бул жакта бирдиктен бирдикти, ондуктан ондукту кемитип аткара турган болсом, бул амалды аткара турган болсом, бул жакта дагы көрсөтүлгөндөй айырма 16га барабар болот. Анда эмесе кийинки амалыбызды аткаралы. Кийинки амалды аткаруу үчүн жаңы баракча ачып алалы. Кийинки амал 94 кемитүү белгисиз bir сан барабар 57 амалы берилди. Бул амалды аткаруу үчүн мен 94'төн кайсыл санды кемиткенимде 57ге барабар болгондугун эсептөөм керек. Аны аткаруу үчүн мен 94'төн белгилүү bir санды кемитүүм керек. 94 кемитүү белгилүү bir сан. Мен алгач 94'төн 4'тү кемитип аламын. Себеби бул эки сандын айырмасы 90'го барабар. 90 бул тегерек сан. Тегерек сандар менен кемитүү мага жеңил болгондуктан тегерек санга өзгөртүп алдым. 90'дон мурунку тегерек сан 80, 80'ден мурунку тегерек сан 70, 70'ден мурунку тегерек сан 60. Демек мен ушинтип тегерек сандар менен кемитип аламын. Анда 57ге эң жакын болгон тегерек сан бул 60. Демек мен 90'дон канчаны кемитсем 60'га барабар болот. 90'дон мен 30'ду кемитемин. 30'ду кемитсем айырма 60'га барабар болот. Эми мен билемин 60'тан канчаны кемиткенимде 57'ге барабар болот тургандыгын. 60'тан 3'тү кемитсем айырма 57'ге барабар болот. 57'ге барабар болот. Демек мен 94'төн белгилүү bir сандарды кемитип, айырманы таап алдым. 57 санын таап алдым. Ал сандар кемиткен сандарым кайсылар болчу? 4, 30 жана 3 сандары. Бул сандардын жалпы суммасын тапканымда мен 94'төн кайсыл санды кемиткенимди таап аламын. 4 кошулган 30 бул 34'гө барабар. 34'гө 3'тү кошсом 37. Демек мен жалпы 94 санынан 37 санын кемитипмин. Анда бул жерде берилбеген сан 37. 94 кемитүү 37 бул барабар 57'ге. Бул амалды аткаруу үчүн мен дагы башка бир жолду колдонсом болот болчу. Ал 57'ге кайсыл санды кошконумда сумма 94'гө барабар болот. Сумма 94'гө барабар болот турган жол менен дагы эсептесем, мен берилбеген белгисиз санды табат болчумун. Аны аткаруу үчүн мен бул жерде дагы 10'го тегерек сандар менен иштеймин. 57'ге 3'тү кошсом 60, 60 бул тегерек сан. 60'га канчаны кошсом 90 болот. 60'га 30'ду кошсом 90 деп тегерек санды алып алдым. Ага дагы 4'тү кошсом 94. Демек мен 4, 30, 3 сандарын коштум. Алардын жалпы суммасы 37. Демек мен 57'ге 30
7-ни кошконумда сумма 94-кө барабар болот болчу. Эки жол менен дагы мен берилбеген санды таба аламын. Дагы бир амал аткарып көрөйүн. Амалды мага берилген амал 36 барабар белгисиз бир сан кемитилген 41. 41. Мен берилбеген белгисиз бир сандан 41-ди кемиткенимде айырма 36 болот экен. Бул жерде берилбеген санды табуу үчүн мен 36-га 41-ди кошсом, 41-ди кошконумда берилбеген санды таба аламын. Мисалы, бул жерде бизде бир саногу бар болсун дейли. Саногу. Саногунда белгисиз бир сан бар. Бул жер белгисиз бир сан. Андан мен кемитүүм керек экен 41-ди. 41-ди кемиттим. 41-ди. Демек, анда кемиткенимде айырма канчага барабар болот? 36. Бул жер 36 деп белгилеп алалы. Бирок мен белгисиз сандан 41-ди кемитпестен мен 36-га 41-ди кошконумда дагы белгисиз санды таба аламын. 41-ди кошконумда дагы белгисиз санды таба аламын. Мен ошондуктан 36-га 41-ди кошомун. 36 саны бул эки орунду сан, анда 6 бирдик 3 ондук бар. Ал эми 41 санында 1 бирдик 4 ондук бар. Анда мен бул амалды аткаруу үчүн бирдикке бирдикти кошомун. Бул жерде 1 бирдик, а бул жерде 6 бирдик. 6 бирдикке 1 бирдикти кошсом, жалпы 7 бирдик болду. Ал эми мен ондукка ондукту кошомун. Эми 4 ондук. Ал эми бул жерде 3 ондук. 3 ондукка 4 ондукту кошсом, 7 ондук. 36 жана 41 санынын суммасы 77. Же болбосо 77 санынан 41 санын кемиткенимде айырма 36-га барабар.